Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз Түштүк Батыш Тянь-Шань. Түштүк Батыш Тянь-Шандын аянты 26.000 километр квадратты түзөт. Түндүктөн түштүккө карай 370 километр, батыштан чыгышка карай 150-160 километр. Эң бийик жери 3 Сейит, анын бийиктиги 4818 метр. Географиялык жайгашкан абалы түндүгүнөн Пскем, Талас ала тоолору, түштүгүнөн Кара Дарыя аркылуу, батышынан мамлекеттик чек ара аркылуу, чыгышынан Фергана тоосу аркылуу. Түштүк Батыш Тянь-Шандын рельефинин негизинен Талас-Фергана тектоникалык жаракасын бойлоп жайгашкан. Талас ала тоосунун батыш бөлүгү жана Фергана тоо тизмеги түзөт. Пскем Бештөр эң бийик чокусу 4395 метр, Талас Манас чокусу 4482 метр, Атойнок чокусу 3896 метр, Чандалаш 4114 метр, Чаткал Афлатон 4503 метр, Фергана 3 Сейит, анын бийиктиги 4818 метр болуп эсептелет балдар. Фергана тоо тизмегинин айрыктары сөөк, өзгөн, серүүндөбө, суунган таш, Бабаш ата. Нарын капчыгайынын түндүк батыш жагындагы тоо тизмегинин айрыктары Бабаш атадан башка Чаак тоо, Кең кол, Исфан жайлоо, Такталык. Геологиясы эң байыркы бүктөлүү Палеозойдун башында Каледон тоо пайда болуу процессинде Талас ала тоосу жаралган. Палеозойдун экинчи жарымында Герцен тоо пайда болуу процессинде калган тоолор пайда болгон. Рельефтин азыркы келбети Неоген мезгилинде башталган. Альп тоо катталышынын натыйжасында түзүлгөн. Климаты Түштүк Батыш Тянь-Шанды курчап турган тоолор түндүктөн муздак аба массасынын жолунда тоскоолдуктарды түзүп, климаттын өзгөчө кыш мезгилинин климаттык шарттарынан бир кыйла жумшарат. Мына ушул климаттык шартка байланыштуу байыркы субтропикалык торгой флорасынын калдыгы мөмө жаңгак токоюнун комплекси сакталып калган. Климатын айта турган болсок, Түштүк Батыш Тянь-Шань провинциясында июлдун орточо температурасы 25-27 градус, январдын орточо температурасы -1 градустан 5 градуска чейин. Жылдын жылуу мезгили 210-225 күнгө созулат. Кыштын күнүткү температурасынын эң төмөн түшкөнү -26 градустан -28 градуска чейин. Ал эми жайкы температурасы 41 градустан 42 градуска чейин. Атмосфералык жаан-чачын 120 мм 200 мм чейин. Ал эми эң көп жааганы 350-400 мм чейин жаан-чачын жаайт. Климаты жаан-чачын көп жааган жерлер Фергана тоо тизмегинин капталдары, өзгөчө батышка, түштүк батышка караган өрөөндөрдүн түрлөрү. Жазы суусунун алабында 1300 мм, Салам Алектин ичинде 700 мм-ден 1000 мм чейин, Ак терек Гавада 900 мм-ден 1000 мм чейин жаан-чачын жаап турат. Суулары агын суулардын бардыгы Сырдарыянын алабына кирет. Чаткал суусуна Чырчык дарыясынын негизги түзүүчүсү, Кара суу Пачата Нарын дарыясынын оң куймалары, Ала бука Касансай суу самыр Сырдарыяга куюлат. Майлы суу Кара өңкүр Көк арт жазы Кара дарыянын оң куймалары. Кара Кулжа менен Тар суусу Кара дарыянын түзүүчүсү болуп эсептелет.
суулары дарыялары сууну кышында топтолгон кардын эришинен жана жазгы жааган жамгырдын сууларынан куралат. Чаткал жана тар суулары мөңгүлөрдөн да кошумча суу алышат. Чаткалдын алабындагы мөңгүнүн аянты 51 км квадратты түзөт. Тардын алабындагы мөңгүнүн аянты 90 км квадратты түзөт. Агын суулардын жыштыгы жана суу чогултуучу аянтынын ар бир чарчы километринен агып чыккан суунун көлөмү боюнча Кыргызстандын аймагында 1-орунда турат. Ландшафтын айта турган болсок, гляциалдык Невалдык алкак, Субальпы жана Альпы, Токой жана Шалбаа, Токойлуу Шалбаа бул 1300 деңиз деңгээлинен 2600-2800 метрге чейин. Талаа жана кургак талаа бул 1100 метрден 1300 метрге чейин. Ал эми чөл зонасы 800-1100 метрге чейинки бийиктиктер болуп эсептелет. Эң баалуу генофонд бул жер шарындагы табигый өскөн жаңгак токойлору ушул жерде гана кездешет. Грек жаңгагы деп аталып калышынын себеби биздин эрага чейин Александр Македонскийдин согуштарынан кийин Грецияда биринчи маданиятташтырылган. Мөмө жаңгак токойунун табигый жана чарбалык маанисине эске алып, ал жерде коруктар уюштурулган. 1959-жылы Сары Чилек корого уюштурулган. 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык корок деп аталган. 1979-жылы Беш-Арал корого уюштурулган. Түштүк Батыш Тянь-Шань провинциясы физикалык географиялык округдарга бөлүнөт. Чаткал өрөөнү, Түндүк Фергана округу, Түндүк Чыгыш Фергана округу. Биздин сабагыбыз аягына келди балдар. Саламатта болгула.